Ушинтип адырларда деле жашаса болот. Айыл чарба багытында жерлерди ала бербейчи. Мынакей жапжакшынакай эле жашап атат. Биз деле Майлюста чоңойгонбуз мынакей. Майлюсу мындан хуже адыры. Айыл чарба багытына жерге эле олуго беришет элдерчи, акча берип эптеп айыл өкмөттөр деле сата беришет. Мынакей адырларда жапжакшынакай эле жашап атышат мынакей элдер. Мына айыл чарба багытына жерлерди бере берсек үйгө. Эртең аны Казакстан будайына көз каранды болуп, Казакстан бир не то көзүн кысып койдум деп чегарасын жабып койсо анан да жалдырап отурабыз бирөөгө. Мынакей адырлардан бериш керек үйлөрдү. Жактага чыгып жашаш керек адамдар. Жашаш керек, зерикпей элечи. Анда шаарга деле 10 минут жол машинада. Ошондой. Адам деген улуттук коопсуздук, азык-түлүк коопсуздук деген маселе ойлонуш керек. Тепте эле, короче, мага кызыктырбайт деп эле тегиз жерлерди ала бербейчи.